Кыргыз Тайм каналынын бүгүнкү каарманы маданияттын эмгек сиңирген ишмери, даңк медалынын ээси, кыргыз телевидение радиосуна 40 жылдык өмүрүн арнаган Гүлжан Молдоева. Бүгүнкү берүүбүздө каарманыбыздын балалык күндөрү, тайнесинин тарбиясы, жеке жашоосу жана дикторлук кесиби тууралуу кеп кылмакчыбыз. Видеону баштаардан мурда барыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сиз бизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Барыңыздарга чоң Бала кезиңиздеги кызыктуу күндөр тууралуу айтып берсеңиз. Ысык Көл облусунун Темир айылында чоңойдум. 11 бир туугандын 4-сүмүн. Менден кийин эркек бала келгенге тайнемдер мени көйнөкчөн төрөлгөнсүң, касиетиң баргысың деп жакшы көрүшөр эле. Ата энебиз көпчүлүк учурда жумушта болгондуктан тайнебиздин тарбиясын көп көрүп калдык. Акылман, көрөгөч, кыз бала бардык нерсенин майын чыгара жасаганды билиши керек деп бизге көп нерсени үйрөттү. Сууну да, самынды кор кылбай, ак кийимдерди өңүнө чыгара жуудурчу эле. Муздак сууга чайкап туруп, тарсылдатып силкип жайчубуз. Элестетип көрүңүз 11 баланын кийимин. Анан аларды кооз кылып өңдөрүнө, көлөмүнө жараша түптүз, тептегиз кылып, кере-кере кылып кермеге жайчу. Чала жасап койсок, аны кайра-кайра жасатчу. Бизге шырдак шырытып, жүн тыттырып жатканда үркүндөгү күндөрүн айтып берер эле. Тайынем өзүнүн айылын Кытайга алып барып, бирөөнү да сатпай, ачка калтырбай, кайра толугу менен алып келген экен. Чекесинен кырыла баштаган кыргыздар бир уучунга, нанга кыздар балдарын сата баштаганда тайынем татынакай кыздарын Кытайлар алып кетпесин деп беттерине көө топурак шыбап, алар келе жатканда этегине баса калчу экен. Эл ачарчылыктан өлө баштаганда кара кочкор тузду, тоң майды арбын алып, түнкүсүн баары уктаганда ооздоруна салып, элин аман эсен алып келиптир. Бул деген чоң эрдик да. Апам дагы абдан тың аял эле. Аны айылдагы кемпирлер Кенжекан 10 келинге татып коет деп тамашалап айтышчу. Өзүңүздүн кыздарыңыз барбы? Сизде аларга таяне, апаңыздын тарбиясын берип жатсаңыз керек. 2 кызым бар. Улуусуна колдон келишинче үйрөттүм. Тайнебиз мурун чала жасаган нерсени кайра-кайра жасатып тазалатчу. Азыр мен да кыздарыма кычык-кучуктун баарын тазалагыла деп талап коем. Кичүү кызым менен азыраак алектенип калдык. 6 жашынан баштап Асанхан Жумахматовдун оркестринде фортепианода ойнойт. Мындан улам жумуш жасамак тургай ойноп, эс алганга да убактысы болгон жок. Анын жараткан ийгилиги биз үчүн башка орунда. Бардык жогорку деңгээлдеги иш-чараларга катышып, Кыргызстандын атын чет жактарга да таанытып жүрөт. Алып баруучу болуп, эфирге чыкканды кичине кезиңизде эле жакшы көрчү элеңиз. Биз кичине кезде айылда телевизор деген жок эсе болчу. Атам балдар дегенде ичкен ашын жерге койгон. Айрыкча кыз кишиге каттуу айтпаган. Балдарга да кыздарды сыйлагыла деген талапты каттуу койгон адам эле. Бир күнү апам экөө кичинекей телевизор алып келишти. Айылдын кичине балдарынан карган ата-апаларга чейин кезеги менен келип көрүп кетишчү. Телевизордон чыккан алып баруучу дикторлор мен үчүн кол жеткис адамдар эле. Алардын сүйлөгөнү, отуруп турганы да башкача сезилчү. Күзгүнүн алдына отуруп, алдыма ак жоолук же кездеме салып коюп, аларды туурар элем. Өзүм эле эмес, кошуна кыздарды да чогултуп алып, мындай отур, андай сүйлөбөй, мындай сүйлө, жакшынакай кийинип кел деп башкарып алчумун. Ал балдар ошол убакта телевизордон чыгып калчудай болуп, биздин үйгө студияга келгендей келчү эле. Ошол адатымды университеттен да койгон жокмун. Жогорку окуу жайда журналистика тармагында билим алдыңыз беле? Жок, Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер окуу жайында музыкалык факультетте билим алгам. Институтта да активдүү болуп, драмалык кружок, хор, бийге да катышчумун. Институтта ар түрдүү иш-чараларды алып барып жүрдүм. 1977 жылы СССРдин баш мыйзамы кабыл алынып, Кремлдеги иш-чарада Кыргызстандын атынан алып баруучулук бакыты мага буйруган. Брежнев катышкан чоң иш-чарада кыргыз жеримди даңктап алып барганымды азыр да сыймыктанып айтам. Ошентип ырдап бийлеп жүрүп окуумду бүтүп, дипломаларда радиого сынак жарыяланып, андан өтүп кеттим. Аблезим Ниязов деген сөз үчүн, сүйлөө маданияты үчүн күйүп бышкан адамдан сабак алдым. Ал агай ар бир берүүбүздү угуп, жаздырып алып, кайра ар бир туура эмес сүйлөгөн сөз менен иштешчү. Андан кийин теле жаатында маалыматтык программа, адабияттык берүүлөрдү да көп алып бардым. Азыркы дикторлор менен мурдагы дикторлорду салыштырып болбосо керек.
Азыр диктор, диджейлер даярдыгы жок эле келип эфирге отуруп калып жатат. Айрым радионун алып баруучулары элге чайнап өзүң жутуп ал дегенсип, өзү түшүнүп түшүнбөй тыпырап сүйлөп кетет. Бул деген элде угармандарды сыйлабагандык болуп саналат. Мурда адам чыгарма аттарын биз туура эмес окууга акыбыз жок болчу. Азыр тили келсе деле, келбесе деле окуган диктор, диджейлерди эфирге отургузуп коюп жатат. Аларды окутуу биздин милдет. Ошол эле Аблезим Ниязов агайдан алган тарбия, билимди биз өзүбүз менен кошо ала кетпешибиз керек. Угушубузга караганда сиз алып баруучу дикторлор үчүн атайын академия ачкансыз. Ооба, алган тажрыйба, билим жерде калбай жаштарга өрнөк болсун деп өз күчүм менен сүйлөө маданияты боюнча академия ачтым. Ал жактан адам өз оюн так айтуудан көркөмдөп сүйлөөгө чейин үйрөнөт. Мыкты билген, дасыккан профессор, тилчи, адабиятчылар менен иштешип жатабыз. Азыр академияга үйдө отурган айымдардан депутаттарга чейин келип окуй башташты. Арноо концертине көп чыкпай калдыңыз. Ооба, майрамдарда, белгилүү даталарда чыгып турабыз. Арноо концертинен кетейин деп канча жолу түйүнчөк түйдүм. Каалоо тилектерди Гүлшан Бактыбек экөө окусунчу деген өтүнүч биринин артынан бири келгенде көрөрмандарды сыйлап кайра алып барып калып жаттык. Азыр болсо радиодо адабияттык уктурууларды окуйм. Эмне себептен кетейин дедиңиз эле? Жаштарга орун бошотуп берели деген максатта. Жеке жашоо, үй бүлөңүз тууралуу сурабай кетпесем болбойт го. Жолдошуңуз багбанчылык менен алектенет деп уктук эле. Жолдошум Төлөгөнов табылды. Кадырович, техника илимдеринин кандидаты. Китеп дүкөнүндө кайсы китеп алмашканын билип турган билимдүү адам. Өзүнүн акы-эмгеги менен иштегенди жакшы көрөт. Ысык көлгө 10 гектардан ашык жерге алма бактын түрдүү көчөттөрүн отургузган. Азыр ошол иши менен алек. Мен дагы жай келгенде 3 айга эмгек өргөөсүнө чыгып, неберелеримди алып көлгө кетем. Жолдошума кол кабыш кылып, ширеден тарта чайларга чейин өз колум менен жасап алам. Өзүм да балдарымды да туура тамактантып, табигый жер жемеш, жашылча жегенге көндүргөм. Кайра кеп нугун жолдошума бурсам, бир күнү бирге окуган курбум иштин артынан кубай, эс алсаң боло деп үйүнө чакырды. Ошол жерден өмүрлүк жолдошу менен тааныштым. Табалды ошондой Ленинградтан окуусун бүтүп, илимдин кандидаты болуп келген экен. Убакыттын өтүшү менен жылдызыбыз келишип баш коштук. Кудайга шүгүр, 2 кыздуу болдук. Улуу кызым турмушка чыгып, бизди 3 неберелүү кылды. Кичүүсү Кыргыз мамлекеттик медициналык академияда окуйт. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин жолдошум чарбачылык менен алектенүүгө киришти. Ысык көлдөн жер алып, эрте түшүм берчү жапыз өскөн бактарды отургуза баштады. Жаңы баштаганда бул таштак, суу чыкпаган жерге кантип бак отургузасың десем, эмгектенсе баары болот. Кыргыздар эмне үчүн кашаага жөлөнүп отура беришет деп кейделе. Коомдо болуп жаткан айрым көрүнүштөргө ичим жылыса, кээ бири зээниңди кейтет деген диктор саамга токтолду да сөзүн улады. Мейли дүйнөлүк масштабта болсун, мейли мекенибизде болсун, бардык жаңылыктардан артта калбаганга аракет кылам. Айрым жаштарыбыз көртирлик деп жаман жолго түшүп, жакшынакай кыздарыбыз бөтөн улуттун балдарына турмушка чыкканына ичим ачышат. Каарманыбыз балалыгын, жаштыгын эстеген сайын жүзүндө жылмаюу пайда болуп, кубанып баяндап берди. Мектепти аяктагандан кийин Кыз келиндер институтунун музыка факультетине тапшырдым. Студенттердин фестивалынын аркасы менен Орусиянын көп жерин кыдырып чыктык. Ошондо Георгий Вицин, Евгений Маргунов өңдүү жыгаан актерлор менен бир сахнадан кезип калдык. Вицинден алган кол тамганын бүгүнкү күнгө чейин сыймыктанып сактап жүрөм. Бир гана студенттер арасында эмес, мамлекеттик ири иш-чараларды да алып барып калдым. Бир күнү филармонияда тандоо болуп жатат деп мугалимдер алып келишти. Көрсөм Москвада СССРдин жаңы баш мыйзамы кабыл алынып, ошонун урматына карата чоң фестиваль өтмөк экен. Фестивалга бир кыз, бир эркек алып баруучу керектешти. Улан кыздарды электен өткөзгөндөрдүн катарында ошол кездеги маданият министри Кулипа Кондучалова өзү отуруптур. Берген тапшырмасын аткарып бүткөндөн кийин министр кызым бери кел деди. Анын чакырганын угуп сүрдөй түштүм. Барсам ушул кызды даярдагыла деди. Ошентип Брежнев катышкан чоң иш-чарада кыргыз жеримди даңктадым. Ал үчүн азырда сыймыктанам. Теле жаатында иштегениме 40 жылга чукулдап калды. Дайыма өзүмдү карап жүрөм. Элде карып жүдөп кетиптир деп ренжитким келбейт. Институтту аяктагандан кийин радиого сынак менен жумушка орноштум. Күнү-түнү тынбай иштемей, жумуш деп жүрүп жеке жашоону унутуп койгон элем.
Кесиптештерим бул жигит менен тааныштешсе, эртең эфирге чыгам деп алардын машинасына отурбай, кызматтык унаага уурданып түшүп качып кетчүмүн. Антпесе жигиттер унаасы менен келип, жумуштун алдына туруп алышчу. Майрам күндөрү деле эс алууну билчү эмеспиз. Эфирди жаап, элди куттуктап, анан үйгө кетчүбүз. Бир жолу жаңы жылда элди майрамы менен куттуктап, эфирди жыйынтыктап өттүк. Кызматтык автобус эшикте күтүп турган. Эфирге кийген жеңил кийимимди алмаштырып чыкканча кесиптештерим мени унутуп кетип калышыптыр. Таксиге чалсак жооп бербейт. Анан күзөтчүгө тез жардам чакыр дедим. Алар дагы бир топто келишти. Эмне болду? Азыр эле элди куттуктап жатпадыңыз беле? Деп таңыркашты. Жагдайды түшүндүрсөм, күлүп үйгө жеткирип коюшкан. Жогорку берүүбүз Супер KG, Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться баскычын басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.